Қадырлы Қарағұз айылының тұрғындары, бүгінгі Матиев Маматәлі атындағы спорт залдың açılışına келген қадырлы меймандар, мұнашыл жарқыраған жаз айында бізден құт қонған айылда орын алып атқан жақсы сағамалықтар құт болсын, майрамыңыздар менен. Еліңізде жақсылықтар бола берсін, бардыңыздарды мына жерге орындықтарға шақырабыз. Біздің таланттар Апыс Қалматов атындағы орта мектебінен қомысшы қыздары, біздің айылдан шыққан таланттар, райондық маданият үйінен келген таланттар, сіздерге жақсы маңай тартулайымлы деп бір жақсы маңайменен беленденіп, қамданып тұрады. Сіздердің алдыңыздарға Апыс Қалматов атындағы орта мектебінен қомысшы қыздарын қол шабуларменен шақырып аламыз. Көп сұлулар көрінсе да көзіме, көңіл толып кең келіп едің ай өзіме. Тату болып дайым бірге жүрсін де, тағдыр сені табыштатыр өзіме. Bayağıday, süt
kayra. Kabul albay gede aytkan sözündü. Kança jolu kapagıldım ay özündü. Geçir canım suranarım geçirsen. Eğer çındap süyer bolson özümdü. Bayağıday geç gayra, bacırayıp süt gayra. Bayağıday geç gayra bay, bayağıday süt gayra. Bayağıday geç gayra bay, bayağıday geç gayra. Süt gayra, süt gayra. Каракулжа райондук маданият үйүнүн таланттуу ырчыс кызы, кадырлуу эжекебиз, маданияттын мыкты кызматкери Марал Арынованы кол чабуулар менен чакырып.
Дагы бир таланттуучу эжекебиз көптөгөн жакшылыктардын көркүн ачкан маданияттын мыкты кызматкери кол чабуңуздар менен Нуррида Акматованы чакырам. Жакшы маанай болсун. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Karayımın kölünün yüzü Kıyın o seni görüşü Kıyın onu tartkan yürektün Aç kıçı Aç kıçı, Aç kıçı aç kıçı. Sensin özünsün Olturan göldün boyunda Oynur gömmenin oyunda Kumdan göt boyu koçum kırgın Kımbatın, Kımbatın, kımbatın kımbatım o. Sensin oyunda Şilemin göldüm kumları Karkabay sendin umarım Aç kışı sensin yürümün Gelsençi, Gelsençi, gelsençi gelsençoy. Buket sunayım Aç kışı sensin yürümün Gelsençi, Gelsençi, gelsençi gelsençoy. Buket sunayım Gelsençi, Gelsençi, gelsençi gelsençoy. Buket sunayım Elimde bugün жаңылык, el süylese жаңырып, жаш балдар турат сүйүнүп, Калматов аттуу мектепте спорт сарай салынып. Кетирбей элим каталып, балдары элден баталып, бүткөрүлүп спорт зал Маматали ата аталып. Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен, кадырлуу Кара Куз айылынын тургундары жана бүгүнкү спорт залдын ачылышына келген кадырлуу меймандар. Биздин элибизде, жерибизде жакшылыктар болуп, бүгүн майрамдык маанайда жүз көрүшүп отурабыз. Мына ушундай жакшы күндөрдө жүз көрүштүргөн жаратканга чексиз шүгүрлөрдү кылалы. Бүгүнкү Маматали Матиев атындагы спорт залдын ачылыш аземин ачып берүү үчүн сөз Каракулжа жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын башчысы Акем Садыков Замирбек Бейшеновичти кол чабуулар менен чакырып алабыз. Ассаламу алейкум. Урматтуу Кара Куз айылынын тургундары, ардактуу коноктор. Бул мектеп 2016 жылдан бери курулуп башталып, ортодон көп жыл токтоп калып, кийин 2023 жылы 2 декабрда Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу келип, Уланберди Ильич болуп баары топ болуп келишип депутаттар. Ушул элдин көйгөйүн угуп, маселени протоколго койгон экен. Мамлекет тарабынан колго алынып, ушунун негизинде азыр бүтүп атат. Ушул мектеп, спорт зал элдин керегине жараган жакшы имараттардын бири болсун. Ар дайым ичинде чың, ден соолугу мыкты окуучулар тарбияленсин. Анда эмесе кийинки сөздө Кыргыз Республикасынын президентинин Ошо областы боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Жантаев Элчибек Ножадиевич берди. Арыбаңыздар, урматтуу салтанаттуу иш-чаранын катышуулары, Кара Куз айылы өкмөтүнүн тургундары, Алматай айылынын тургундары. Бүгүн чындыгында абдан бир жакшы убакытта, жакшы мезгилде сиздер менен амандашып учурашып атабыз. Өзүңөр деле көрүп аткан чыгарсыңар, мынакей ушу
өзүнүн 2 күндүк иш сапары менен Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы, Кыргыз Республикасынын администрация башчысы Касымалиев Адылбек Алешевич мына Ош облусунда жүрүп атат. Бүгүн дал киши ушу биздин облусубузда. Мен ушу жерде иш-чара болуп атат эле 1-2 саатка мага уруксат бериңиз деп атай өтүнүп суранып сиздердин маңдайыңыздарга келип отурам. Андыктан жакшы иш-чаралар абдан көп болуп атат. Ушунун баары Кудайым ушу Кыргыз элинин башына кут кылсын. Кече күнү Өзгөн районунда бир далай ушу чоң өндүрүштүк ишканаларды ачтык, социалдык объектлерди ачтык. Андан кийин Кара Суу районунун 90 жылдыгы деп ал жерде дагы ушу 7 объектке капсула салдык дегендей. Бүгүн мынакей ушул президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевичтин инсандын руханий адеп ахлагын жакшыртуу жөнүндөгү жарлыгынын алкагында мынакей ушундай бир жакшы спорт залды сиздерге ишке берип отурабыз. Эмне дейт элек, кут болсун. Анан эми ысымын дагы мынага атап кетти. Бул дагы жакшы нерсе. Ар бир дөтүнүн өзүнүн ысымы болуш керек экен туугандар. Анан эми быйыл дүйнө жүзү дегендей мына ушу дүйнөнүн жарымы улуу жеңиштин 80 жылдыгын майрамдап турдук. Жогорку деңгээлде майрамдалдык. Анан мына ушунун алкагында дагы ушу өзүңөр сыймыктанган, биз сыймыктанган атабыздын ысымы согуштун ардагери ушу спорт залга ысымы ыйгарылып аткан абдан кубандырып атат мени. Андыктан эмне дейт элек, мынакей ушул сергек жашоо биз үчүн абдан бүгүнкү күндө актуалдуу, ушуга сергек жашоого жакын болуу, ушу биздин курулуп берген имараттан жакшы балдар тарбияланып, Кыргыздын желегин бийик желбиреткен инсандар чыга берсин. Биздин курулуп бүткөн имаратыбыз кут болсун. Мына тарыхында айтып кетти, былтыр ушу жерде дагы ушул сиздердин көйгөйдү укканы келгенде да ушул маселе көтөрүлүп, мынакей ушу контролго коюлуп, Кудайым буйрса ушу республикалык бюджеттен 20 миллионго жакын каражат бөлүнүп, мына жаркырап, жакшынакай кылып сиздерге берип отурабыз. Дагы жолу майрамыңызга кут болсун, ден соолукта болгула, эгемендүү демократиялык мамлекетибиз тынч өсүп өнүгүүнүн үстүндө болсун. Рахмат, майрамыңыздар менен. Рахмат. Кейинки сөз Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Примов Улан Бердибаевич берет. Ассаламу алейкум, урматтуу Кара Куз айылынын тургундары, урматтуу Кара Кужалык туугандар, сиздер менен көрүшүп турганыма аябай кубанычтамын. Андан кийин эми жогоруда биздин акимибиз, ошондой эле биздин Ош облусундагы ыйгарымдуу өкүлү Элчибек Нуржадиевич кенен кесир айтып беришти. Чындыгында Кара Кулжа району бизге жат эмес. Бул жерден шайланган депутат катары бир топ жылдардан бери ар бир келген сайын кайсыл жерде кандай маселе, кандай көбөйлүү маселе бар экенин жакындан билебиз. Жана ошонун чечүүнүн үстүндө болгон күч аракетибизди жумшап келүүдөбүз. Андан кийин бул имарат боюнча эгерде эсиңиздерде болсо, биз ушул мурдагы жылы кеч күздө келгенибизде ушул жерде Элчибек Нуржадиевич да кошо жүргөн, келип ушул жерде эл мына сиздер жалпы маселени көтөрдүңүздөр эле. Ушул спорт зал башталып, ошол башталган боюнча токтоп турат. Биздин балдарыбыз ойной турган, же болбосо спортко шыктандыра турган бир имарат жок депчи. Ошону биздин төрагабыз Тургунбек уулу Нурланбек дагы эске алып, ушуну көзөмөлгө алдыртып, ушул имарат бүгүнкү күнү салтанаттуу түрдө мына жалпы элдин пайдалануусуна берилүүдө, урматтуу туугандар. Буну айтып өтүшүбүз керек. Анан кийин бул республикалык бюджеттен кошумча акча каражаттар бөлүнүп, бул бир гана бизде бүгүнкү күнү Кара Кулжа районунда же Кара Куз айылында же Ош облусунда гана эмес, урматтуу депутат, урматтуу туугандар, мындай социалдык объектилер бизде жалпы Кыргызстан боюнча бүгүнкү күнү жамырт түрдө салынууда. Бул социалдык объектилерге бизге бүгүнкү күнү бала бакча, мектеп, мына азыр жолдо келатып, мына Өзгөн Мырзаке Кара Кулжа жолу салынып атат. Мындан сырткары ички айылдын жолдоруна өзгөчө көңүл бурулуп атат. Бунун баардыгы албетте, урматтуу туугандар, президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевич, ошондой эле Камчы Кыдыршаевичтин ушул кошумча акча каражат табуунун, ошондой эле коррупция менен мындай аеосуз күрөшүн негизинде, кошумча акча каражаттардын негизинде жалпы республика боюнча ушундай социалдык объектилер курулууда жана элдин мүдөөсү аткарылууда. Бүгүнкү күнү ушул мен айтып кетерим, ушул биздин ушул спорт сарайдан биздин мамлекетибиздин желегин желбиреткен атактуу уул кыздарыбыз чыгышына тилектешмин. Андан кийин эми сөздүн жыйынтыгында дагы бир айтып өтө турган нерсе, урматтуу туугандар, баягы бала ыйлабаса эмчек кайда дейт. Сиздердин бул жерде уулуңуздар бар, бизде жогорку кеңеште иштейт Бабур деген жигит. Ушул Бабур ушул
биздин Карабулжага болгон сапарыбызда, андан сырткары ушул жогорку кеңеште отурганыбызда дагы ушул Карабулжадагы өзгөчө ушул айыл өкмөттөгү көйгөйлүү өзгөчө ушул маселелерди жакындан кирип, баттан кирип жана төрөгө мен кошумча ушул тиешелүү министрликтер менен иштешип, бүгүнкү күнү көзөмөлгө алынып, кошумча акча каражаттар бар болгондуктан ушул иштер бүгүнкү күнү ашууда. Аны айтып өтүшүм керек, себеби дегенде келечекте сиздер ушуга окшогон өзүңүздөрдүн уулуңуздарды тарбиялап, ушуга окшогон уулуңуздарды келечекте сиздер колдоп алышыңыздар керек деп мен эсептеймин. Андан кийин эми андан сырткары аткарыла турган иштер боюнча бул жерде бизде аварийный мектеп Таштан Турганбаев мектебине акча каражат бөлүнгөн, бирок могул жарым жылдыктын жыйынтыгы менен ага дагы аварийный мектепке кошумча акча каражат бөлдүртүп, ал мектепти дагы Кудайым буйруса ушундай сиздер менен салтанаттуу ачылышына күбө болобуз деген ишенимим бар. Андан кийин өзүңүздөр мына азыр жолдо келатып дагы аябай кубанып сүйүнүп келдик. Жол толук кандуу асфальттоодо. Бул Союздан бери калган асфальт эле, бирок бүгүнкү күнү мына жаңыдан Кыргызстан боюнча мына айыл жерлеринен бери ушундай кенен кесири асфальт иштери болуп атат. Демек биз бүгүнкү күнү ушул биздин мамлекет жетекчилерине кубаттап, колдоп, өзүбүздүн батабызды берип турсак деген тилектештеримди айткым келет. Урматтуу туугандар, ушул спорт сарайыңыздар кут болсун. Ушул жерде чыгаан улан кыздарыбыз чыксын. Жалпы мамлекетибизде тынчылык болсун, аманчылык болсун. Сиздер менен ар дайым ушундай тойлордо, жакшылыктарда, ушундай жаңы имараттардын ачылышында гана жолукканга Кудайым насип болсун. Рахмат сиздерге. Андан кийин эми урматтуу туугандар, сиздер жаңы келген акимибиздер боюнча дагы Замир Бешенович боюнча дагы бир эки ооз сөз айтып коюуну туура көрдүм. Себеби дегенде Замирди мен жакындан билемин. Бул Аксы районунда дагы буга чейин аким болуп иштешкенде дагы жакындан иштешкенбиз. Тажрыйбасы мол. Кудайым буйруса, ушул Карабулжада сиз жакшы эмгектенип, жакшы из калтырасыз деген ишеничимди билдиргим келет. Рахмат. Рахмат. Каалоо тилектериңизге чоң рахмат айтканыңыз келсин. Анда эмесе кийинки сөз Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин аппаратынын юридикалык бөлүм башчысы, өзүңүздөрдүн уулуңуздар Мамытов Бауыржан Мамыткеримович берди. Ассаламу алейкум, ардактуу аталар, кадырлуу меймандар. Бүгүнкү салтанатка куш келипсиздер. Мен биринчиден абдан толкунданып турам, ушул өзүмдүн кичим экенимде ушундай иш-чарага катышып, ушуга бир аз да болсо себепкер болгонума нары толкунданып, нары сыймыктанып турам. Мына жогоруда Элчибек Нуржалдиевич, Уланбердиевич, Замир Бешеновичтер жакшы белгилеп өтүштү. Бүгүнкү күндө өлкөбүздүн саясаты ушундай жүрүп жатат. Элеттин жерин өнүктүрүү, элеттин жашоосун жакшыртуу деп Садыр Нуркожоевич баштап, Камчыбек Кыдыршаевич баштап, Нурлан Турмековичтер ушулар болгон күч менен элге кызмат кылып атышат. Анын ичинде Нурлан Турмекович, Уланбердиевич жана биздин Карабулжалык бир топ депутаттар буга чейин иш сапар менен келип кеткенбиз. Иш сапардын алкагында жалпы ушул Карагөз айыл өкмөтүндөгү көйгөйлүү маселелер менен таанышып кеткенбиз. Ошонун жыйынтыгында ушул Калматай айылындагы Апыс Калматов орто мектебинин спорт залынын бүткөрүлүшү дагы кирген болчу планга. Ушул жерде барыңыздардын эсиңиздерде болсо керек, Нурлан Тургунбекович сөз берип, ушул жылдын аягына чейин бүткөрүп, жакшы жогорку деңгээлде ачылыш салтанатын өткөзүп кетебиз деди. Эми ал кишинин жумуш шартына байланыштуу өзү келе албай калды. Уланбердиевич келип отурат. Биринчиден баргандан баштап эле Нурлан Тургунбекович жана Уланбердиевич тиешелүү институттар менен, тиешелүү жактар менен бүт иштерди сүйлөшүүлөр жүргүзүп, тапшырмаларды берип, мага да анын ичинде тапшырманы берди. Бул кишилердин тапшырмасынын негизинде болгон күч аракетибизди жумшап, мына бүгүнкү күндө спорттук залды бүтүрүп, сиздердин алдыңыздарда ачылыш азырын жасап отурабыз. Андан сырткары Камчыбек Кыдыршаевич дагы
өзү келип кеткен бул жака. Былтыр социалдык үй боюнча келип өзүнүн ишин жасап кетти. Биз келип кеткенден кийин Каракөз боюнча жасалган иштер боюнча маалымат берип кетейин. Былтыр Улан Бердоевич менен дагы кыш алдында транспорт министрлигинин орун басары менен биргеликте келип иш сапар жасадык. Анда ушул Каракөздүн башынан баштап Түшүнүк айылына чейинки жолдор менен тааныш болгон. Ошонун алкагында быйылкы жылдын планына киргизип аткарылып жаткан иштер боюнча кененирээк токтолуп кетейин. Мына Сары Таш, Жаңы Тала айылдарынын ортосуна асфальт төшөө боюнча 4 километр жерге планга киргизилип, азыр бүгүнкү күндө иштер аткарылып атат. Барыңыздар көрүп атасыздар. Жакынкы 1-2 айдын ичинде ал жер асфальт төшөлөт. Андан сырткары Калматай Жетимдөө ортосунда дагы айылдарды бириктирүү боюнча асфальт төшөө планына киргизгенбиз. Ал дагы Кудайым буйрса 2-3 айдын ичинде асфальт төшөө пайдаланууга берилет. Андан сырткары Жетимдөө айылында Таштан Сурамбаев атындагы 150 орунду мектеп планга киргизилди. Буйрса мына каникулда алда башталат. Финансын мына экинчи транш менен дагы көбөйтүп беребиз буйрса. Андан сырткары ошол былтыр каргашал окуя болду эле. Аушакыяда ошол бир семьянын курман болду селдин кесепетинен. Ал жерде 16 километр жер Аушакыядан баштап Түшүнүк айылына чейинки ремонтно-восстановительный работа иштери жүрүп атат. Ал дагы 1 айдын арак беренде жыйынтыкталат дагы. Болгон техника азыр мына асфальтка өтөт. Өзүңүздөр деле күбө болуп атасыздар. Мына бактыга отурат. Карагулжадагы болгон техниканын баары бүгүнкү күндө азыр Карагузда иштеп атат. Негизи мына биз эс тарткандан бери, союз тарагандан бери Карагузга мындай жол болгон эмес эле. Мына биздин мамлекеттин башчыларына, айрыкча ошол транспорт министрлигине, биздин депутаттарга, Нурлан Турмегул уулуна, анан мына өзгөчө Бактаке сизге да чоң рахмат. Күнү күндөй кызмат кылып атасыз. Анан дагы бир көйгөйлүү маселе жаралып атат. Алдыркы асфальтты төшөп жатканда эски асфальтты КАМАЗдар бузуп кетип атат. Эң орчундуу маселе азыр бизде болуп атат. Экинчиси карьерди Жипромдон алып атат. Ал боюнча биздин маалыматыбыз бар. Транспорт министрлиги менен сүйлөшүп болгон. Азыр аркадан берки Жаңы Талага чейин 3,5 километр жол кийинки жылдын планына киргизилет. Аны менен чогуу Жипромдун ичи ошол карьерге чейин планга киргизилип, ошол бузулуп аткан асфальттарга жаңы асфальт төшөлөт. Туугандар ага бир аз сабылып турасыздар. Буйрса кийинки жылы ошол Жипромдун ичи анан Талага чейинки толук асфальт менен камсыз болосуздар. Рахмат. Рахмат. Бир кичинекей сыйлыктарыбыз бар эле, ошону тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Рахмат. Ош областы Каракулжа жергиликтүү мамлекеттик администрациясы Каракулжа районунун ардактуу атуулу Ардак наамын ыйгаруу жөнүндө 22 май 2025 жылдын номер 10 токтому Каракулжа районунун социалдык экономикалык өнүгүшүнө өзүнүн бараандуу салымын кошкон элге эмгеги сиңген инсандарга Каракулжа районунун ардактуу атуулу наамын ыйгаруу боюнча райондук мамлекеттик администрациясынын алдында түзүлгөн комиссиянын 2025 жылдын 22 мартындагы өткөрүлгөн жыйналышынын протоколуна ылайык токтом кылат. Мамлекетибиздин ар тараптуу социалдык жана экономикалык жактан гүлдөп өнүгүүсү, элибиздин бейпил жашоосу үчүн бир катар мыйзамдарды кабыл алып, турмушка ашыргандыгы, ошондой эле райондун аймагындагы социалдык объектилердин курулушуна жакындан колдоо көрсөткөндүгү үчүн Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулуна Каракулжа районунун ардактуу атуулу наамы ыйгарылсын. Сөз түрдө биздин урматтуу төрагабыз Тургунбек уулу Нурланбекке сиздердин атыңыздардан ысык саламды айтып, аталган чоң наамды тапшырып берүүгө мен сиздердин астыңдарда боло берем.
Аймактарды көйгөйлүү маселелердин чечилүүсүнө жакындан жардам көрсөтүп, эл менен бийликтин ортосундагы катышты чыңдоого, аймактардагы социалдык жана башка курулуштардын салынуусуна жакындан жардам берип, элге жакшы шарт түзгөндүк үчүн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин комитетинин төрагасы Примов Улан Бердибаевичке Каракулжа районунун ардактуу атоолу наамы ыйгарылсын. Бул топтом массалык маалымат каражатына жарыялансын. Аким Сыдыков. Биргеликте эле чоң жоопкерчилик деп эсептеймин. Баарыңыздарга чоң рахмат. Рахмат. Эл кыйналганда эл эңсеген эр келет деген сөз бекер эмес. Силерге окшогон чыган уулдар ар бир кыргыздын жүрөгүндө чыга берсин. Ар дайым ишиңизди ийгилик, Кудай ден соолук берсин, аманчылыкта жашаңыз. Рахмат. Уруксат берсеңиздер, урматтуу Каракуз айылынын тургундары, урматтуу туугандар, биз дагы кур келген жокпуз. Биз дагы ушул жерге өзүнүн салымын кошуп, жакындан жардам берип, бүгүнкү күнү ушул жолдун салынышына, ошондой эле жалпы эле ушул айыл өкмөттөгү болуп аткан иштерге активдүү катышкан үчүн биздин каракулжалык туугандарыбызга Жогорку Кеңештин дагы атайын сыйлыктары бар эле, ошону тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Урматтуу Саипов Маматжалил Насирдинович, сизге Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жана жеке өзүмдүн атымдан элетте калк турмушун жакшыртууга жана аймактарды социалдык инфраструктуралык маселелерди чечүүгө көрсөткөн көмөгүңүз, ошондой эле жигердүү коомдук ишмердүүлүгүңүз үчүн ыраазычылык билдирем. Бар болуңуз, жакындарыңыздын жанында жалпы элдин кызматында аман жүрүңүз. Сизге узак өмүр, бекем ден соолук каалайм. Урматтоо менен Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы Тургунбек уулу Нурлан. Бул кишини эмгегин баса белгилеп айтып өтүшүбүз керек. Досматов Адилбек агабыз бүгүнкү күндө бул жерде жок, азыр ооруканада. Барыңыздар да билесиздер, Деуда иштейт. Ушул качан түнү күнү сел каптады, кар көчкүрү түштү дегенде ошол киши жолдон көргөн болобуз. Акыркы дагы ушул дептин техникасын Бишкектен айдап келем деп Бишкекке барып инсульт алып калыптыр. Алла таалам шифасын берген болсун. Биз андайлардын эмгегин эстебей койбой ушубуз керек, сөзсүз да аларды ыраазычылык айтып коюшубуз керек. Ошондуктан сиздердин алдыңыздарга тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Урматтуу Досматов Адилбек Акимбекович, сизге Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жана жеке өзүмдүн атымдан элеттен калк турмушун жакшыртууга жана аймактарды социалдык инфраструктуралык маселелерди чечүүгө көрсөткөн көмөгүңүз, ошондой эле жигердүү коомдук ишмердүүлүгүңүз үчүн ыраазычылык билдирем. Бар болуңуз, жакындарыңыздын жанында жалпы элдин кызматында аман жүрүңүз. Сизге узак өмүр, бекем ден соолук каалайм. Урматтоо менен Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы Тургунбек уулу Нурманбеков. Ошондой эле ыраазычылык кат менен бизде Алыкулов Орзомат Раевич сыйланат. Чодон ака. Чодон ака барбы? Келет. Чодон ака дейсиң. Сиз да Орзомат, сиз бул жактан Чодон акандагы Чодон экөөбүздүн бир эмгегибиз бар эле, ошону жарыялай калыпмын. Мына экөөбүз бир жылдан бери жүгүрүп жүрүп, араб демирчилердин астында жакында мына талада больницанын астына мечит хужрасы менен баштадык, фундаменти куюлду. Буюрса 2 айда бүткөрүп пайдаланууга берилди. Чодон эке башында турат. Ошондой эле ыраазычылык кат менен Саргалчай Урматбек Жакыпович сыйланат. Кундузбек тагалап турат эле. Ошондой эле ыраазычылык кат менен Жалилов Арстанбек Казакбаев сыйланат. Бул киши дагы ошол жолдо жүрүп ооруп калыптыр. Бүгүнкү күндө ооруканада экен. Алла таалам шифасын берип, эртерээк айыгып кетсин. Ошондой эле ыраазычылык кат менен Сабиржанов Талайбек Ансаридинович сыйланат.
Ошондой эле ырашылык менен Абдокуров Бактыбек Паязович сыйланат. Бул кишинин эмгегин баарыңыздар көрүп билип жүрсүңөр. Түнү күнү дебеңиздер, жолдо жүрөт. Алайык Куда бир туруп карагыңыздар. Ошондой эле ырашылык менен Матиев Каныбек Маматалиевич сыйланат. Мына ушул залга бүгүнкү ачылышына себепкер булар да жакшы эмгек кылып атышат. Алла таалам каражаңыз бийик кылгамасын. Ошондой эле ырашылык менен Нурматов Талайбек Арзиматович сыйланат. Бул киши да күнү түндө жолго эмгек кылып кызмат кылып атат. Барбы Талайбек? Ошондой эле ырашылык менен Ардинова Нусакан Тантаевна сыйланат. Ушул мектептин директору. Ошондой эле ырашылык менен Каденов Токтомат Ажимаматович сыйланат. Ошондой эле ырашылык менен Абдыкадыров Болотбек Кожаев сыйланат. Бул кишинин да эмгегин айтып өтүшүбүз керек. Мына азыр ушул иш-чарадан кийин мына 7-нын айылында сыртта жүргөн балдар биригип демөөрчүлүк кылып ошол жерге көпүрө салып атабыз. Ошол жерге бүгүн салтанаттуу капсула салуу аземи болот. Урматтуу туугандар, алган сыйлыгыңыздар кут болсун. Ушул сыйлыгыңыздардын аркасынан дагы чоң, мындан дагы чоң мамлекеттик сыйлыктарды алууга Кудайым насип этсин. Ар дайым ден соолукта болуңуздар. Дагы бир жолу ушул сиздер менен бир гана ушундай чоң, жакшы, ушуга окшогон жашан жакшылыктарда сиздер менен жолукканга Кудайым насип этсин. Рахмат. Ар дайым бар болуңуздар. Сыйлык кут болсун. Кийинки сөз Матиев Маматали агабыздын балдарынын атынан Матиев Сурап агабызга сөз берилет. Assalamu alaikum. Alыстан жақындан келген туғандар, жоғарғы кеңестен келген өкілдер, Пирен, Оштан келген Пирен, районның әкімі, өкімет, Қарауыз айлы өкіметті. Рахмат үшіншалық келіп, атаммен айтып кетерін ол екі ордендің иесі, жоғарғы медалдардың иесі, соғыстың ветераны, елім, жерім деп баяға қызмет қылған үшін рахмат үш келіпсіздер. Кейінгі сөз туғандардың атынан медицина илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын травматология, ортопедия боюнча вице-президенти Абдраев Барп агабызда. Урматтуу туугандар, урматтуу калматайлык элим, урматтуу мамлекеттин өкүлдөрү. Мына бүгүн биздин эл үчүн, не только Калмата, ошо Карагыз өрөөнүндөгү эл үчүн өтө чоң майрам болуп жатат. Мындай спорт залдар, мындай мектептер өзүңүздөр билесиздер, акыркы 3-4 жылда гана салына баштады. Эмне үчүн дегенде, азыркы биздин президентибиз баш болуп, мына губернатордун менен көп чоңулуштардан бара мына губернатор баш болуп, көптөгөн Ошо буласынын көптөгөн жерлерине мектеп, спорт залдар салынып, эл үчүн, жер үчүн кызмат кылган адамдар азыркы мезгилде пайда болду. Мына биздин айылда мындай спорт залынын салынышы биздин жаштар үчүн, ушу айылдын адамдары үчүн өтө чоң, жакшы кызмат кылат деп ойлойм, потому что мурун эчтеке жок, мектептен кийин, иштен кийин эмне кылышын билбей жаштар көп кыйналып, башка немелер менен мындай аракеттенчү. Азыр эми бул спорт зал бүгүндөн баштап ачылса, мына элибиз, балдарыбыз, чоң эле кишилерибиз баардыгы келишип ушул жерде ден соолугун чыңдап,
көп пайдалуу иштерди жасайт деп ишенебиз. Мен эмне дегим келет? Мен азыркы мамлекеттин башчыларына ушунчалык чоң ыраазымын. Рахмат айткым келет. Эмне үчүн дегенде мына биз көрүп атабыз барлык жерден. Мындай өсүш бир гана Кытайда болгон 17-18% менен. Акыркы 100 жылда биздин Кыргызстанда болуп атат 12-13% менен өнүгүп атат мамлекет. Бул деген дүйнөдөгү эң алдыңкы өнүгүп жаткан мамлекеттердин катарына кирдик биз. Ушул жакшылыгыбыз элибизге кут болсун, жерибизге кут болсун. Мамлекетибиз өнүгө берсин. Биз мамлекетибизди, урматтуу президентибизди бардыгын колдоп ушул жердеги турган бүт бардыгыбыз. Улам премьер депутат болдуңуз эле. Сиз дагы көп жардам берип, ушуларга жеткендиңиз сизге да рахмат чоң. Сизге да рахмат чоң. Эсен аман болгула, тынч болгула, ушинтип элге кызмат кылып, элдин ак батасын алып жүрө бергиле. Бул киши менен мен экөөбүздүн аталарыбыз, бир туугандын балдарыбыз. Бул согуштун ардагери, согушта 2 ордени, бир 12 медалы бар эле, бизге көргөзүп калат ушул. Согуштан ушунап келди. Бирок ушул спорт залга ушул аксакалдын атын койгонуңар эң биздин айылдагы татыктуу киши. Эң татыктуу киши ушул. Ушун реально коюпсуңар. Реально койгонуңарга рахмат, потому что азыркы согушка катышып, согуштан кийин биздин совхоздо 40 жыл совхоз, бригадир, управляющий болуп иштеп, элге журтка аябай чоң эмгеги сиңген киши. Өзү дагы акылдуу, бирөө менен көп айтышпаган, сылык, мындайча айтканда аябай мындай эл үчүн кызмат кылган киши эле. Рахмат сиздерге, ушу биздин агабыздын атын коюп, ушундай спорт зал салып берип, ушундай эл журтка кызмат кылганыңыздарга рахмат. Бардыгыңыздар, эл журтубуз, мамлекетибиз бардыгыбыз эсен аман бололу, тынч бололу, эсенчилик болсун. Рахмат сиздерге. Урматтуу туугандар, бардыгыңыздар кирбей эле мына бул жерден орун алып турсаңыздар, ушул жерден бата беребиз. Бату жол келиши депутаттары. Бүгін Апыс Қалматов Қалматов мектебінің спорттық залы ашылуға даяр. Барлық командар қатысуға даяр. Рапорт берілді, рапорт берген башқы қалыс Варизонов Ибрагим. Ойынды баштап беріңіздер өтінеміз. Қолыңыздарда Апыс Қалматов атындағы мектебінің талантты оқушыларынан биін тартулайбыз. Алалары жере қолдап қол шаттырамыз. Дағы бір жол байрамыздар. Амин айтқаныңыз. Спортсмендер çıkıp инсап көп болса. Урматтуу меймандар, Матиев Маматәлі абабыз 4 ұл, 3 қызды тарбиялап өстіріп, ересеге бойға жеткіріп, тұрмыштан ордын таптырып, 32 небере арқасында ұрпақтары мына өніп өсіп келетат. Қызыл жылдыз ордені, елдердің достық ордені, жана башка көптөгөн орден медалдардын ээси болгон инсан. Улуу Атамекендик согуштун катышуучусу. Мына шундай биздин айылдан чыккан кадырлуу инсандын атына коюлган спорт залыбыз ак жол той болсун. Уул кыздарына, урпактарына дагы бир жолу рахмат айтабыз. Сиздердин урпак ушу Маматали абабыздын урпактары дагы атага тең, атадан артык мыкты уул кыздар өсүп чыксын деп жараткандан тилек кылабыз. Мен бул тарапка бата бериш үчүн айыл аксакалдарынан Темирбаев Макен агабызды жана Алымкулов Алмамат агабызды кол чабуулар менен чакырып алабыз. Бардыгыбыз жараткандан бактылуулук тилеп бата беребиз. Bu жерде отырған Қарағыз әйелі
Баарыңарга тилек кылабыз. Элибизде, жерибизде тынчылык болсун. Ушул окшогон нерселерден көптөгөн курулуштар курулсун. Буга чейин 30 жыл ар балага алданып келдик. Тоолор жылы деди, аялдар жылы деди, балдар жылы деди, жылыш болгон жок. Мына азыр болсо көрүп отурабыз. Жаллааттан, Оштон келастан жолдун баарында курулуш. Болгондо дагы болсо, буга чейин алдамчылык курулуш болсо, азыр жакшы курулуштар бүтүп атат. Карап көрүңүздөр, 10 жылдын аяк бягында Карагычкордо асфальттанган эле. Азыр болсо 6-7 жерине кайса коюп, заманбап жол бүтүп атат. Ушуларды жасаган биздин өкмөт башчыларына, бийлик башындагыларга Аллахым ден соолук берсин, өмүр берсин, эли журтубузда ыраазычылык болсун. Ал эми бул спорт залыбыз ушул жерден чыгаан жигиттер чыксын, чыгаан кыздар чыксын, дүйнөгө таанышсын. Дүйнөнү ушул спорт таанытып калды азыр. Жакшы нерселер ушул жерден башталган болсун. Буга чейин да канча спорт залдар бүттү. Анын болсо жыйынтыгын көрүп атабыз. Азыр поколение болуп балдар достошуп, туугандашып, катташып калды. Бул дагы ошо элдерге ынтымакты, жакшылыкты алып келсин. Ал эми ушул менен спорт залдын сарайдын атын алган аксакал, аны менен мен иштешип калдым. Баягы атаң өлсүн, атаң көргөн өлбөсүн дейт. Ошондой ал кишини биз билебиз. Жакшы адам эле көп. Өкмөт ал убакта партия деп коет эле, кызмат кылган адам эле. Балдарына рахмат. Биздин тилегибиз, туугандар, заман тынч болсун, элибиз тынч болсун, ынтымакта бололук. Ар кандай азгырыктан алыс бололук. Бар баягы ит күнүгүн күлкү сүйбөйт дейт. Биздин болсо жакшы албагандар көп. Баарыбыз болсо сабырдуулукта жакшы нерселерге жетишели. Амин. Assalomu alaykum. Ардактуу туугандар, асыл инилер, мамлекеттин башында турган биздин кызматкерлер, жогорку кеңештин депутаттары келди мынакей. Бардык нерсенин бардыгын айтып өттү. Биз баарыбыз уктук. Биздин областтык губернаторубуз, президенттин өкүлү отурат. Бул чоң биздин айылга, биздин жергебизге кут таанып, кыдыр дарыган мезгил деп мен эстейм. Ушундай мамлекеттик деңгээлде акча бөлүнүп, ошонун артынан мына балдар абдан кеңири подробно айтып өттү. Бул биздин эле Карагузда болуп аткан жери жок. Бул бүт Кыргызстанда ушундай өсүш, ушундай жол, социалдык маселелер каягынан болбосун өсүп өнүгүү жолунда турат. Биз мамлекет башчысына, анын өкүлдөрүнө, өкмөт башчысына, мына жерде биздин аким отурат, жаңыдан келди. Замир, мына бул жерден кыдыр дарыган чоң адамдар иштеп кеткен. Кадыракын Исмаиловичке окшогон азамат адамдар иштеп кеткен. Элдин бүт Карагулжа элдин атасы болуп кеткен. Биз сизге ошондой каалоолорду каалайбыз, ошондой болуп. Уланбай эми жогорку кеңеште чоң биздин закондорду, мыйзамдарды кабыл алып отуруп чыгарып берип атасыңар. 1000 мертебе рахмат. Силердин ынтымакчылык болсун. Илайым ушул кийинки созукта дагы сизди ошол залдан көрөйлүк. Биз элдин тилеги, элдин максаты ошондой. Элчибек Нуржадиевич, сизге сөз жок. Мен 13 декабрь күнү айтканмын мен. Сиз отурган креслодон Султан Ибраимович кыргыз элинин жүрөгүндө, особенно түштүк элинин жүрөгүндө түнөк таап, губернатор болуп, андан кийин премьер-министр болгон. Ошол сиз отурган столдо Темирбек Кудайбергенович жогорку Верховный Советтин председатели болуп өсүп кеткен. Мына ошол отурган, сиз отурган столдо Акматбек Сүйүнбаев Сүттүбаевич жогорку министрлер кабинетинин төрага болуп, кыргыз элинин таанымал адамдары болуп иштеген. Элчибек Нуржадиевич, биз ошондой каалоолорду сизге каалайбыз. Мына ошол мектептен биздин мына бир профессор сүйлөдү, илимдин доктору сүйлөдү, мына көрүңүздөр. Бул мектептен дүйнөнү тааныткан спорттун биздин Самаш деген балабыз чыкты. Ушул мектептин бүтүрүүчүсү. Үчүнчүсү дагы бир профессор, ал Вашингтондо кардиохирург.
мына ушул мектептин бүтүрүүчүсү. Ошондуктан эл журт миң мәртебе рахмат. Биздин элде дагы көп жакшылыктар болуп атат. Ошонун баарына ушул жерде отурган адамдар күбө и дагы болот, и боло бермекчи, потому что биздин башыбызда эң калыс отурган эл адамдары отурат. Жаратканым ушу силерге ак бата гана тилейбиз. Раббана атиния фид дуния хасанатан ва фил хасанатан ва кина азабанар рахмати ва баракатух. Амин. Аты жөнүм Борисов Ибрагим, ошол Аксакалматов мектебинде зенталга мугалим болуп иштейм. Бүгүнкү спорт залында эмнени айтабыз? Бүгүн аябай мындай кубанып, толкунданып турган күнүбүз. Биздин айылда буга чейин спорт зал болгон эмес. Бүт баардыгыбыз ушундай эшит ойношубуз. Айрыкча кыш мезгилинде, аба ырайы начар мезгилде кыйынчылыктарга туш болгонбуз. Окуучулар ойнобой калган күндөр болгон. Сабакты жакшы өтө албай, көңүлдөгү эреже боюнча ушундай кытачтарга да жол берген күндөрүбүз болду. Мына бүгүн Кудай буйруса зал ачылып, ушул кемчиликтердин баардыгы жоюлуп отурат. Ушул залды ачкан, көңүл бөлгөн, шарт түзүп берип аткан мамлекетке, тиешелүү мекемелерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн барыңыздар көрүп атасыздар, мына өзүңүздөр дагы элдин дагы кубанычында чек жок. Эл аябай көп топтолду. Бул биздин айылдагы жакшы жаңылык, жакшы саамалык. Бир сөз менен айтканда аябай кубанычтабыз. Урматтуу эл журтум, баарыңыздарга терең ыраазычылык билдиремин. Менин атамдын эмгегин баалап, атын коюп, спорт зал ачып аткандарыңарга, баарыңар добушуңарды берип, ушу киши татыктуу деп ызаттап сыйлаганыңарга терең ыраазычылык билдирем. Ошону менен бирге мына мектеп жамаатына, эжеке агайларга рахмат. Алыс жакындан келген тууган урукка, губернаторга, акимге, айыл өкмөткө баарына рахмат деп рахматымды айткым келет. Бир туугандарыма дагы ушул спорт залга кошкон салым үчүн чоң ыраазычылык билдирем. Бала чакасы менен эсен болушсун, ар дайым бар болушсун. Ушул спорт залдан кыргыздын желегин желбилеткен уул кыздарыбыз чыксын. Мен ошону каалаймын. Баарыңарга ден соолук, бакубат жашоо каалайм. Тынчылык болсун. Аман эсен болуңуздар. Калматай байрамдар баардыгыңыздарга куттуу болсун. Ушул спорт залыбыз майлуу сүрдүү болсун, акчортой болсун. Биздин бала чакаларыбызга, небере чеберелерибизге, урпактарыбызга ушу ак жолдой спорт зал болсун. Рахмат силерге да терең ыраазычылык менен.